Тажик Республикасының мамлекеттик делимитациялоо демаркациялоо комиссиясынын төрагасы Етимов Сайме Сатарович менен кошо кол коюлган протокол боюнча бир маалымат берип коеюн деп атам. Негизинен бул протокол эч кандай бир мамлекеттик чегараны же мамлекеттик чегараны чечүү маселеси эмес. Негизинен бул протоколдун эң башкы максаты 14-17 сентябрда болуп өткөн конфликтти регулировка кылуу. Ал конфликтти каким-то образом ошону жайгаштыруу маселелери гана каралган. Көпчүлүк түшүнбөгөн же болбосо түшүнгүсү келбеген кээ бир журналисттер же болбосо блогерлер ушу жерлерди бериптир, сатып жибериптир деген жалган маалымат таратып жатышат. Ошол бойдон айтып коюшум керек, эч кандай эч кимге 1 сантиметр дагы жер берилген жок, берилиши мүмкүн да эмес. Себеби дегенде кечээки протокол боюнча бүгүн толук бойдон журналисттерге биз таркатып беребиз. Журналисттер алсын, аны окусун, көрсүн, жана ошонун негизинде гана маалымат коомчулукка таратса жакшы болот эле деген ойду айтамын. Негизинен бул жерде эң башкы бир маселе каралды. Бул ошол конфликтке алып келген ар дайым көптөгөн конфликттер катталган постторду эки тараптан тең жоюу боюнча маселе каралган. Анын негизинде биз тараптан тамдык посту, то есть тамдык чегара заставасы, ал эми Тажикстан тараптан бедак чегара заставасы толук бойдон жоюлуп, консервация кылынып, ал жердеги биздин чегарачыларды биз чыгарып кетүү маселесин карадык. Жана ал жерде чегарачылар дагы, куралдуу чегарачылар, граждандык адамдар дагы болбой турган кылып сүйлөштүк. То есть чегарага жакындап эч ким келбей турган бул маселени карадык. Бул бир. Экинчиден, эми бул бир застава, кийинкиси 3 пост, чегара посттору. Бул биринчи пост Булак башы Көх посту. Булак башы биз тараптан, Көх Тажикстан тараптан. Ал посту дагы ушул жок кыла турган болдук эки тараптан тең. Кечээки 14-17 сентябрда чыккан конфликт именно ушу Булак башы Көх постунан чыккан, чегара постунан. Анан кийинки пост бул Аксай, дача жергилигиндеги Аксай посту, алардын Шаршара посту. Ушул эки пост дагы ар дайым конфликтти жаратып келет. Бул посттордун ордуна ал жерге милициянын коргоо тартипти сактоо пунктун ачайлы деп чечтик. Алар өз тарабына коюшат, Тумбанын ылдый жагына ошол Майти Ходжалуу айылына милициянын өзүнүн пунктун ачышат, чтобы тартипти караш үчүн. Биздикилер болсо Аксай айылына кире бериштерге милициянын пунктун коебуз. Ал жерде биздин милиционерлер дежурить этишет дагы, чтобы баягы укук бузуулар болбосун деген гана негизде. Куралданган жоокерлер, чегарачылар ал тараптан дагы, биз тараптан дагы болбойт. Аларды алып салдык. Андан сырткары Каттатус биз жактан, Тажикстан тараптан Карачикум посту, бул жерде эч кандай эл жашабайт. Моул посттордун бардыгында эле элдер жашабайт. Элдер жашабаган посттор. Биз тараптан Каттатус постун биз алабыз, Тажиктар тараптан Карачикум постун алышат. Ошентип биз бирден застава жана 3төн посту эки тараптан жок кыла турган болдук, ала турган болдук. Себеби мунун эң негизги башкы маселеси, урматтуу коомчулук, биз бул жерде эч кандай бирөөгө бир жер өткүзүп бериш боюнча протокол кол коюлбеген жок. Кандай бир границаны аныкташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол кол коюлду.
Ал эми границаны, то есть чегараны аныктоо, аны кайсыл тарапта кандай болушун чечүү бул мамлекеттик комиссия, делимитация, демаркация жүргүзүү мамлекеттик комиссиясы гана чечет. Ал комиссия дагы жакында Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттеринин арасында комиссия тез арада ишин баштоо боюнча дагы чечим кабыл алдык. Ушул негизги гана маселе. Андан сырткары ошол жерлерге, ошол пост алынган жерлерге эки тараптуу өздөрү тараптан ар бири өз тарабынан камераларды коебуз. Камералар күнү түнү байкап турат. Бул посттор, дагы бир жолу айтайын, Тамдык биз тараптан, алар тараптан Бидак заставасы, Аксай биз тараптан, алар тараптан Шаршара, биз тараптан Катта Туз, алар тараптан Карачыкүм, биз тараптан Булак башы, алар тараптан Көх постторунун тегерегинде же ошо посттордун жанында эл жашабайт.